перелом ключицы, тяжелые черепно-мозговые травмы. Учукпай жүрөбүз. Ошон үчүн мопеддин баары жүрөт. Мыйзам күчүнө киргенден кийин буларга официалдуу түрдө 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппулдар салынат. Думаю, эти люди будут соблюдать. Депутаты предлагают запретить в Бишкеке мопеды и электросамокаты. Правда, не всегда, а до тех пор, пока мэрия города не создаст соответствующую для данного вида транспорта инфраструктуру. А что думают по этому поводу наши граждане, давайте узнаем. Тура эле деп көрөм мен мисалы. Өзүбүздүн шаарыбыз тар болсо, өзүбүздө машинабыз көп мисалы. Анан адамдар баскан жолду ошо андай жок эле жүргөн туура эле болуш керек. Албетте колдойм. Себеби шофёрлорго жаман тоскоолдук кылып атышат да. Мисалы, жол эрежелерин билишпейт биринчиден, экинчиден аларды айдаганга уруксаат, кагазы мисалы машиналарды айдаган сыяктуу праваны алган болсо анда уруксаат берсе болот. Ар кандай ошолордун кесепетинен ар кандай кырсыктарга учурап, бейкүнөө адамдар бейажал таап жатышат. Өзүм дагы өткөндө ошондой эмеге кабылып, ни за что чыгым болдум. Мен оюмча билбейм, ар ким ар кандай дейт. Мисалга көргүлсө катуу айдашат, көргүлсө жол эрежесин сактап айдашат, ар ким ар кандай го. Ошондуктан мен так айта албайм. Жолумду, в принципе, можно сказать правильно, потому что некоторые, допустим, водители едут на пешеходах и подставляют других. А вы как считаете? Ну, относительно, то есть это достаточно удобный и дешевый способ добираться из точки в другую точку, но в то же время это опять же опасно для пешеходов. А если ведут новые там ограничения, может быть? Думаю, эти люди будут соблюдать. мен жалпы макул дейм. Анткени бул мопеддерди киргизиш үчүн биринчиден эрежелерди түзүп, ошого жарыштуу инфраструктура болуп, анан кийин мопеддерди киргизсе тура жолго дейм да. Анткени бизде башында мопедди сатып туруп, анан кийин ошондон түшкөн мындай десем жанагындай аварияларды эмелерди азабын эми көрүп атабыз. Ошон үчүн кандай жалпы жанагындай тыюу салбаш керек. Убактылуу мораторий коюп, ошого эрежелерди түзүп, ошого жарыштуу инфраструктура кылып, мисалы жолдо пешеходдо көп басып тротуарда айдабасын эме дегенде, анан биздин коом да ошону колдош керек да. Анткени учукпай жүрөбүз. Ошон үчүн мопеддин баары жүрөт. Кааласак эл менен аралашып, жол менен аралашып, встречкага чыгып, автобус жүргөн жерге деле жүрүп, ошон үчүн мындай түшүнүксүз болот биринчиден. Анан биртке ошо эрежелери түзүлүп, түшүнүп киргенден кийин анан кийин кайра киргизсе болот деген ойдомун. По данным статотдела за прошлый год к нам обращений всей области 178 человек, пострадавших в результате падения, сбиения электросамокатов. Из 178 18 человек госпитализировано. Это в основном переломы длинных трубчатых костей, перелом ключицы, тяжелые черепно-мозговые травмы. 160 человек обслужено амбулаторно. У них в основном ушибы мягких тканей, растяжения, вот такие. Тяжелую, я помню, один случай был. Пожилую женщину сбили на самокате. У нее был перелом бедренной кости и сопутствующие заболевания были. Она госпитализирована в реанимационное отделение. В последующем в плановом порядке прооперирована и выписана с улучшением. Жыл башынан бери самокаттардын катышуусунда 70 жол унагырсыздар катталган. Алардын кесепетинен 75 жараныбыз ар кандай жаракаттарды алышкан. Мына ошол себептүү бүгүнкү күндө билесиздер, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы коомдук талкууга койгон, сунуш киргизген бул самокат айдагандар жарандардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Бүгүнкү күндө бул жогорку кеңештер өткөн, өлкө башынын жарлыгы чыккан. Жарлык чыккандан кийин биз 6 айлык мөөнөттүн ичинде жол эрежесине самокат деген терминди киргизүү боюнча азыр алгоритмди иштеп чыгып атабыз да. Кудай буюрса декабрга чейин убакыт бар. Толук кандуу мыйзам күчүнө кирип, жол эрежесине киргенден кийин биз булардын жоопкерчилигин айыппул менен карай алабыз. Буга чейин самокаттарды арендага берген жарандарга, самокат айдаган жарандарга бул жөн гана түшүндүрүү иштери менен гана чектелип калчубуз да. Мыйзам күчүнө киргенден кийин буларга официалдуу түрдө 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппулдар салынат. Ошондой эле бүгүнкү күндө мына скутерлер менен, мопеддер менен
болгон жол унаа кырсыктары көбөйүп жаткандыгына байланыштуу бул багытта дагы рейдтик иш-чаралар жүрүп жатат. Азыркы учурда Бишкек шаарынын аймагында 400-га жакын мопеддер, мотоциклдер айып короо жайына киргизишкен. Алардын көпчүлүгү тез жардам кызматында иштеген, доставкада иштеген чет өлкөлүк жарандар болуп атат. Жанында тиешелүү документтер жок, эч кандай коопсуздук эрежелерин сактаган защитный каскалар дагы жок. Анан көбүнчөсү жаш балдар дагы абдан көп болуп атат. Алардын баарын ата-энесин чакыртып, түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүп атат.